أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتقوى في الدين يا أرحم الراحمين. Алгач Аллах Таалага мактоолорду, андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга, анын үй бүлөсүнө, анын жакындарына салаваттарды айтып, сабагыбызды баштайбыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Бүгүн иншалла Тухфатул Мулук китебинен таравих намазы, жалпы бүгүн окуй турчу темаларды айтып кетейин. Биринчи таравих, андан кийин витр намазы тууралуу, андан кийин намазда эмнелерди кылса мустахаб болот, эмнелерди кылса намаз бузулуп калат, же болбосо макру болот, жана иншалла жамаат менен намаз окуу, жамааттын өкүмдөрүн жөнүндө кеп кылабыз иншалла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Калал мусаннифу рахимахуллаху таала фаслун фит таравих хия суннатун муаккадатун. Таравих намазы бул тилдик мааниси эмне десе, таравих деген бул эс алуу деген. Башкача айтканда, таравих намазында, Рамазанда куптандын убагында окулуучу 20 рекет намаз, ар 4 рекеттен кийин эс алуу бар. Ошол эс алуу болгондук себептен эмне кылат? Бул намаздын атын таравих деп койгон, эс алуу намазы деп. Ал шариаттагы өкүмү сунна муаккада, бекемделген сүннөт болуп эсептелинет. Хамса таравихатин, ал деген ошол 5 эс алуу, 5 таравихке бөлүнөт дейт да. Башкача айтканда, ошол 20 рекеттин ичинде 5 жолу таравихат болот. Таравихат деген эс алуу болот. Ар 4 рекеттен кийин эс алганда, ошондо 20 рекеттин ичинде 5 жолу эс алат, ошону хамса таравихат дейт. Ва куллу таравихатин таслиматан дейт. Бизде Кыргызстан, Казакстан, жалпы эле Орто Азияда 4 рекетти бир салам менен бүтүрүп ушинтип окушат. Ошол бизде адат болуп калган. Ал эми араб мамлекеттеринде көбүнчө 2 рекеттен бөлүп окугандыктан, анан бул китепте, бул матындагы ошол сөздү алып келип атат. Башкача айтканда эмне дейт? Бир тарбиха, бир эс алуу 4 рекет дедикпи? Ошондо 2 жолу таслим кылат, салам айтат деген да, салам берип окуйт. Ал деген эмне? 2 рекеттен окуйт деген сөз. Негизи мустахаб ошол 2 рекеттен окуу дейт, а бирок бизде Орто Азияда ошол 4 рекеттен окуу адат болуп калган. Аны айттык. Бунда эч кандай проблема болбойт. А бирок жакшыраагы эмне дейт? 2 рекеттен окуу дейт. Ва яджлису байна кулли тарвихатайни кадра тарвихатин дейт. Жана ошол 4 рекет окугандан кийин 4 рекет намазды канча убакыт окуган болсо, ошончо убакыт эс алып отурат дейт. Эс алып отурганда ар кайсы жакта ар кандай. Негизи эчтеке унчукпай эле, эчтеке амал кылбай эле, жөн гана отурса, мисалы 4 рекет намазды 10 минутада окуду, 10 минутта отуруп койсо дагы жарайт. Бирок ошол убакытты жөн эле отуруп өткөрбөстөн, мисалы бизде кандай, Орто Азияда зикирлер бар, таспихтер бар, ошол адат болуп калган, бул жакшы. Ал эми мисалы Меккеде кандай дейт? Меккеде бир жолу жана Кабаны таваф кылып койсо, ошол адат экен да. Негизи эле жарай берет дейт. Кандай гана болбосун, ошол 4 рекет намаз окугандан кийин, ошол 4 рекет, мисалы 10 минут дедик, ошол 10 минутта эс алып койсо, ошол тарбиха болуп эсептелинет. Ва када байнал хамисати вал витри. Жана 20 рекет окуду. 20 рекет окугандан кийин витр намазын окуйт. Анан ошол 20-чы рекетти бүтүп туруп салам берет. Анан витр намазга чейин дагы тарбиха кылат дейт. Тарбиха дегенде эс алып отурат, жанагынчалык эле. Ал учурда бизде аябай жакшы адат болуп калган. Эмне кылат? Зикирлерди айтат, таспихтерди айтат. Атайын ошого белгиленип калган таспихтер, зикирлер бар, ошолорду кылат. Бул аябай жакшы.
ولا يجلس بين تسليمة خامسة. Эми эме дебедикпи? Бизде 4 рекеттен окуган. Бул матында айтып атат. Жанагы 2 рекеттен окуйт да. 2 рекеттен окуганда 10-чу рекеттен кийин бул жерде хамиса дегенден максат ошол эмне кылат? Тарвиха кылбайт дейт. Башкача айтканда, ошо каждый 4 рекеттен кийин тарвиха кылуу эс алат. Филасах, турасы. Сумма ютиру бихим дейт. Андан кийин анан витр намазын окуйт. Ва суннатуха ал-хатму фи шахр. Жана таравих намаздын сүннөтүнөн болуп эсептелинет. Ошол бир ай Рамазан айы толук окулунат да. Ошол айда бир жолу хатымды Куран кылуу. Таравих намазынын ичинде, Ау фи кулли ракаатин 10 аятин. Жол болсо ар бир рекетте 10 аят окуу бул эмне дейт? Сүннөт болуп эсептелинет дейт. Ар бир рекетте 10 аят окуса, бир күндө 20 рекет өтүппү? Таравих намаз 20 рекет. Ошондо 10 аятты 20 рекетке көбөйткөндө 200 болот. Ал эми 200-дү 30 күнгө бөлгөндө канча болот? 200-дү 30га көбөйткөндө 6000 болот. Куранда 6200 канча аят бар. Демек, ошол бул дагы башкача айтканда Куранды хатым кылат деген сөз да. Эмне дедик? Рамазан айында Куранды хатым кылуу бул сүннөт дедик, Вал жамаату фиха суннатун алал кифая. Ал эми таравих намазда жамаат бул эмне болот? Сунна кифая болот экен. Бизде эме деп алал кифая болот экен. Бизде фард алал кифая, фардул айн деп билебиз да. Эгер фардул айн деген эмне? Ошол нерсени ар бир адам кылуусу милдеттүү болуп эсептелинет. Ал эмне? Мисалы, намаз, орозо сыяктуу. Ал эми фардун алал кифая деген мисалы жаназа намазы сыяктуу. Эгерде кайсыл бир адамдар ошону кылып койгон болсо, бир мусулман бир адам каза болду. Анан ошол канча бир адам келип туруп жаназа намазын окуй турган болсо, башка мусулмандардан ал күнөө, башка мусулмандарга күнөө жазылбайт. Себеби ошол жерде жамаат болду. Ал мусулман өтүп кеткен кишинин артынан мусулмандар өз милдетин аткарды болуп эсептелинет. Ошол сыяктуу таравих намазда дагы жамаат некен? Суннатун алал кифая экен. Ва ятрукул имаму ад-дуа ба'да ташаххуди ин алима малалал кавм дейт. Эгерде ошол жана бизде дуа кылуу бар дебедикпи? Эгерде 4 рекет таравих намазын окуду, 4-чү рекеттен кийин ташаххуд айтат, андан кийин салават айтат, андан кийин дуа кылуу бар дегенбиз. Ошол дуаны таштайт дейт. Эгерде ошол убакыт созулуп бараткан болсо, бирок хатымды таштабайт. Анткени дуа кылуу бул эмне дегенбиз? Мустахаб дегенбиз. Ал эми хатым кылуу эмне дедик? Сүннөт дедик, Башкача айтканда, хатым кылууну таштабайт, Хатымды бир айда толук бүтүрүш керек Рамазан айында. Бирок ошол элдерге узун болуп кетип аткан болсо, мисалы таравих намазы анда акырында жанакы дуа кылат дебедикпи? Намаздын ичинде салават айткандан кийин дуа кылат. Ошону таштаганга болот дейт. Ва вактуха ба'да адаил ишаи ила тулу'ил фажри qabla al-witri ва ба'даху дейт. Жана таравих намазынын убактысы качан десе, бул коптан намазынын убактысы дейт. Коптан намазы киргенден баштап, коптан намазын окугандан кийин, ба'да адаил иша деген Zoom'dan угулуп атабы башкаларга? Угулуп атабы? Сиз интернетиңиз карап аткансыз. Таравих намазынын убактысы качан десе, коптан намазынын окугандан кийин
фарзын окугандан кийин күн чыкканга чейин, башкача айтканда, баамдат намазынын убактысына, күн чыккан эмес, баамдат намазынын убактысына чейин окуй берсе болот дейт. Qoblal witr wa ba'dahu. Витрден мурда да окуса болот, витрден кийин дагы окуса болот дейт. Анан бизде бул таравих намазы кантип бекемделген десе, бул Умар радиаллаху анхудан баштап, сахабалардын ижмасы бар. Башкача айтканда, бир пикирде ошол таравих намазын эмне кылуу, 20 рекет окуу. Ал эми жана азыркы учурда 8 рекет окуйт деген сыяктуу сөздөр, бул бизде ахли суннадагы 4 мазхабта тең жок маселе болуп эсептелинет. Бизде сунна муаккада канча рекет? 4 рекет. 4 рекеттен 20 рекет окуш керек. Өчүрө алабызбы? Басайын. Микрофонуңуздарды карап коюңуздар, өчүрүп коюңуздар, башкаларга зыян бербөө үчүн. Эми ушинтип таравих намазын бүтүрдүк. Таравих намазда эмне дедик? Умар радиаллаху анхудан баштап келген канча 20 рекеттен окулуп. Бул 4 мазхабта тең ушундай. 8 рекет деген жок, 20 рекет. Андан кийин фаслун фил витр. Витр намазы тууралуу, коптандан кийинки сүннөттөн кийин биз окуп жүргөн эле кадимки 3 рекет витр намазы. Хуа важибун. Витр намазы бул важип болуп эсептелинет. ثلاث ركعات متصلة يقنط في الثالثة سرا قبل الركوع كل السنة ولا يقنط في الفجر. Бул витр намазы 3 рекет улантып, окуу 3 рекет болот дейт. Анын өкүмү кандай десе, бул важип дейт. Башкача айтканда, эгерде важип болот, эгерде кимде ким окубай кое турган болсо, мунун казасын дагы окуш керек болот. Ва якнуту фи ثالثة сирран qabla руку. Ал эми 3-чү рекетинде рукудан мурда кунут дуасын окуйт дейт. Кунут дуасын окуу бул важип болуп эсептелинет. Анын өлчөмү канча десе, Аллахумма. Биз жаттап жүргөн, бизде белгилүү болгон Аллахумма инна настаинука ва настахдика деген дуа бар. Ошонун Аллахумма деген жерин окуп коюу бул важипти аткарган болуп эсептелинет. Андан калганын окуу бул сүннөт болуп эсептелинет. Андан мындан башка дагы дуаларды окуса болобу десе болот. Муну качан окуйбуз? 2 рекет окуйбуз. Отуруп ташаххудду окуп кайра тургандан кийин биринчи Фатиха окулат. Андан кийин зам сүрө кошобуз. Андан кийин эмне кылабыз? Колубузду көтөрүп, кулак кагабыз. Ал дагы сүннөт болуп эсептелинет. Колду көтөрүү да сүннөт, Аллаху акбар деп айтуу дагы сүннөт. Андан кийин колду түшүргөндөн кийин колду кайра байлап туруп, анан кунут дуасын окуйбуз. Кунут дуасынын эң аз өлчөмү важип деңгээли кайсы? Аллахумма деп. Анан калганын айтуу сүннөт дедик, Куллу санатин ва ла якнуту фил фажр. Ал эми бул жалпы эле бир жыл бою ушинтип окулат дейт. Ва ла якнуту фил фажр. Ал эми фажр намазында кунут окулбайт. Бул мансух болгон дейт. فإن قنت إمامه فيه سكت هو قائما في الأصح. Эгерде Шафии мазхабында, мисалы, имам биз айтпадыкпы, ичинен окуйт депчи. Ал эми Рамазан айында таравих намазында 20 рекет таравих окугандан кийин 3 рекет витр важип намаз окулунат. Алдыңкы 2 рекети жана 3-чү рекети витрден башкасынын баары үн чыгарылып жамат менен окуйт. Башкача айтканда жамат ошол 3 рекетинде тең Фатиха менен зам сүрөнү эмне кылат? Үнүн чыгарып окуйт. Ал эми
кунут дуасын имамдагы анан артында турган уюп турган жамааттагы ичинен окуп туруп андан кийин рүкүгө кетет. Эгерде имам кунутту сыртынан окуй турган болсо, анда эмне дейт? Артынан уюган киши үнүн чыгарбай эле, ошол имамды угат дейт. Бул кээ бир мазхабтарда ошентип окуйт. Эгерде биз ошол мазхабтын дагы имамдын артынан окуп калсак, мисалы, Иордания же болбосо араб мамлекеттеринде, анда үн чыкпай эле тура берет экенбиз. Эгерде витр намазын окубай каза кылып койгон болсо, анын казасын сөзсүз түрдө окуп бериш керек болот. Жана фарз намаздар сыяктуу эле. Анткени мунун өкүмү эмне дейт? Важип дейт. Биз буга чейин айтканбыз. Нафил намаздарды, башкача айтканда сүннөт намаздарды эмне кылса болот деп, өзүр болбосо деле отуруп окуса болот деп. Эме зум өчүп калды да, телефон өчүп калды окшойт. Витр намазын, важип жана фарз намаздарды эгерде эле бир өзүр болбосо, анда отуруп окуганга болбойт. Өзүр дегенде кандай? Эгерде бир буту жок болсо, же эки буту жок болсо, туруп окуганга мүмкүнчүлүгү болбосо, же бир оору себептен турса, бут оору же башка бир негизи ден соолугуна байланыштуу эле туруп окуганга кудурети жетпесе, анда бул үзүр болуп эсептелинет дагы. Фарз жана важип намаздарды отуруп алып окуганга болот. Ал эми сүннөт намаздарды, нафил намаздарды, таравих намазы анын ичинде эч кандай үзүр жок эле отуруп окуса боло берет. Бул витр важип намазы важип болгондуктан муну дагы үзүрсүз отуруп окуганга болбойт. Ван Мухаммад радияллаху анху ва лейса фихи дуаун муайян. Имам Мухаммад, Абу Ханифанын шакирти айтат, бунда дейт, витр намазында белгилүү бир эме жок дейт, дуа жок дейт. Башкача айтканда, кандай гана дуа болбосун, дуанын шарты кандай болуш керек? Сүннөт жана хадистерде, Куранда келген дуалар, башкача айтканда, бул адамдардан суралбай турган нерселерди эгерде сурап дуа кыла турган болсо, анда жарай берет дейт. Мисалы, кечирим суроо, же болбосо хидаят суроо, бизди Аллах Таала гана хидаят берет, жана Аллах Таала гана кечире алат. Мындан башка, мисалы, адамдардан сурай турган нерселерди кылса болобу десе, болбойт. Мисалы, мени акчабы, материальный нерсе суроо, же болбосо үйлөндүр, же болбосо башка ушул сыяктуу нерселерди сурап дуа кылганга болбойт дейт. Ва фи жами'ил усул عن علي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك وأنت كما أثنيت على نفسك деген дуаны Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям окуган дейт. Али радияллаху анху айтат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол дуаны окучу дейт. Бизге болсо кандай гана дуа болбосун, азыркы айткан дуа болсо, же биз жаттап жүргөн Аллахумма инна настаинука ва настахдика деген сыяктуу боло берет дейт. Фаслун фима юстахаббу ва ма юфсиду ва ма ла юфсид. Эми намазда мустахаб болгон нерселер жана намазды бузган нерселер, бузуучу нерселер жана намазды бузбай турчу нерселер тууралуу китеп ошол тема дейт. Ва юстахаббу ан якуна назару лил мусалли фи қиямихи иля мавдии суджудихи. Мустахаб болот дейт. Намазда турган адам өзүнүн башы сажда кылганда бешенеси тие турган жерди карап туруусу намазда эмне болот дейт? Мустахаб болот дейт. Ва фи рукуухи иля асаби риджлейхи. Ал эми рүкүдө турганда бутунун
манжаларын асобиа риджлейхи бутунун манжаларын карап туруусу эмне дейт, мустахаб болот дейт. Ва фи суджудихи иля тарафи анфи, ал эми сажда кылып турган учурда мурдунун учун кароосу мустахаб болот дейт. Ва фи куудихи иля хижрихи, ал эми каадада отурган кезде, аттахиятта отурган кезде ошол эки тизесинин ортосун, тизесин карап отуруусу дагы эмне экен, мустахаб болот экен. Ва инда таслиматил ула иля катифихил айман ва инда thанияти иля катфихил айсар. Ал эми салам берген учурда оң жака, сол жака, оң жака салам бергенде оң инин карайт дейт. Ал эми сол жака салам бергенде сол инин кароосу бул мустахаб дейт. Бул мустахаб деген эмне? Бул шариятыбызда жактырылган кыймыл аракет болуп эсептелинет. Мунун баары эмнеге мустахаб болду десе, ошол адам башка нерсеге алаксыбай, ошол ибадатында, Кудай менен болгон байланышында, Кудайга хошуу хозу менен берилип турууга ушул нерселер жардам бергендиктен ушундай кылганы мустахаб болот дейт. Анан башка жакты карап, ою чачырап, же болбосо ушундай кылганы жактырылбаган нерсе болот дагы. Азыркы айткан тартипте намаз окуу бул мустахаб болуп эсептелинет дейт. Вала ялтафиту вала я'басу би thawbihi ау удуихи дейт. Жана эки жака мынтип термелип турбайт дейт. Бул макрух болуп эсептелинет. Жана өзүнүн кийими менен же бир мүчөсүн кармап ойноп туруусу, мынтип кыймылдатып же башка сыяктуу ошол сыяктуу нерселерди кылуусу дагы болбойт дейт, макрух болуп эсептелинет дейт. Ва юкраху тагмиду айнейхи, жана көзүн жумуп алуусу намаз окуп аткан учурда бул дагы макрух болот. Көздү жумуп алуу дегенден максат бул көзүн жумуп, толук жумуп алуусу да. Эгерде көзүн жартылай жумуп, мисалы чарчаган учурда болсо, же болбосо башка учурда мындай алды көрүнө тургандай, жана биз айтпадыкпы, мустахаб деген кандай болот? Эгерде турган учурда сажда тие турган жерди кароо бул мустахаб болот. Ошол сажда тие турган жери же башка ошол намаз учурда көрүнүп эле турса, бул макрух болбойт. Качан макрух болуп калат? Эгерде көзүн такыр жумуп алган болсо, толук жумуп ала турган болсо, А эгерде ал кишиге ошол көзүн жумуп алып намаз окуу жакшыраак болсо, башкача айтканда ошентип көзүн жумуп алып окуганда Кудайга берилип, хошуу хозу менен окуган киши боло турган болсо, ал кишиге дагы көзүн жумуп окуусу макрух болбойт. Мисалы көзүн ачканда башка нерселерге алаксый берет же ою чачырап кетет. Ошондой боло турган болсо, анда макрух болбойт дейт ал кишиге дагы. Ва юкраху сабкул имам бил афали, жана имамдан мурда мисалы рүкү кылып коюу бул эмне болот дейт? Макрух тахрим болот дейт. Бул учурда эки абал бар. Биринчиси, эгерде артында уюп турган киши имамдан мурда рүкү кылды, анан артынан эле имам дагы рүкү кылды. Анда бул биринчи кетип калганы макрух тахрими болот дагы, бирок намазы бузулбайт. Эгерде ошол рүкүгө имам дагы андан кийин кыла турган болсо. А эгерде артында уюп турган киши рүкү кылды, анан имам турган учурда эле бул рүкүдөн дагы туруп кетти. Башкача айтканда, бир рүкүндү, намаздагы бир рүкүндү толук аткарды. Бул учурда эмне болот? Жанагы уюган адамдын намазы жокко чыгып кетет. Башкача айтканда, намазы бузулат. Ал киши кайрадан эмне кылыш керек болот? Кайрадан уюш керек болот. Башкача айтканда, жамааттан чыгып калды, намазы бузулду. Эгерде имам турат, артында уюган кишилер бар. Имам болсо, артындагы уюган адам мисалы эмне болду? Уктап калды, же болбосо бирдеке алаксып кетти, Анан имам бир рекетти бүтүрүп салды, же болбосо эки рекетти бүтүрүп салган болсо деле, артта уюган адамдын намазы бузулбайт. Ал хукман ошол намаздын ичинде болуп кете берет дагы, анткени ал башында ошол имамга уюган да, Аллаху акбар деп имам менен кошо намазды баштаган.
Ошол себептен имам андан озуп кеткен болсо дагы бул киши турган учурда 1 рекет окуп салсын, 2 рекет окуп салсын айырмасы жок. Арттагы турган кишинин намазы бузулбайт. Ошондо анын имамдын артынан уюп, жетишпей калганын эмне кылат? Кайрадан ошол имам салам бергенден кийин окуп коет. Ва аддул айи ва тасбих дейт. Эмне дедик? Ошол имамдан мурда рүкү кылып коюу, сажда кылып коюу же болбосо ошол бир рүкүндү толук аткарбаган деңгээлде боло турган болсо, анда макрух болот дагы, бирок намазы бузулбайт дедик. Экинчиси болсо бул ошол аяттарды же болбосо жанагы сажда, рүкүдө тасбихтерди айтабыз го. Субхан раббиял азим, субхан раббиял а'ла деген сыяктуу ошолорду колду кыймылдатып саноо. Мисалы, саждада турабыз, анан субхан раббиял а'ла деп колду кыймылдатып тасбих айтуу дагы, же болбосо турган учурда Кур'ан окуп атасыз, бул биринчи аят деп мынтип кол менен саноо дагы, бул дагы эмне болот? Макрух болот дейт. Эгерде жүрөгү менен санасачы, анда боло берет. Мисалы, субхан раббиял а'ла биринчиси деп өзүнүн ичинен жүрөгү менен кыла турган болсо, анда эчтеке болбойт дейт. Ва хамлу шейин фи ядихи ау фамихи. Же болбосо колунда бир нерсени көтөрүп туруу, же болбосо оозуна бирдекени салып алып туруу дагы эмне болот? Макрух болот. Бул качан? Эгерде мисалы мондай салфетка бар да, салфетканы колуна кармап ала турган болсо, мынтип, анда эчтеке болбойт. Себеби бизде колду сол колдун үстүнө оң колду коюу эмнеге дегенбиз? Сүннөт дегенбиз. Эгерде ушул сүннөт амал да, ушул сүннөт амалды аткарууга тоскоолдук боло турганчалык бир чоңураак нерсени кармап ала турган болсо, ошол учурда макрух болот дейт. Ал эми мындай, мисалы, салфетка, мындай кармадык, эч кандай тоскоол болбойт, сүннөттү аткарууга да тоскоол болбойт. Анда бул эмне болот? Эчтеке болбойт. Ау фамихи, же болбосо оозунда бирдеке бар. Ошол Кур'ан окууда, намаз окуп атканда тилават кылуу, кыйраа кылууга тоскоол боло турганчалык деңгээлде бирдеке боло турган болсо дагы эмне болот? Макрух болуп эсептелинет. Ва татвилул имам ар-руку'a ли дахилин я'рифуху илля ал-кыра'a. Анан имамдын дейт рүкүнү узартып коюусу, рүкүнү. Эгерде эмне себептен десе, бир киши мечитке кирип калды. Ал ошол имам ал кишини тааный турган адам. Мисалы, имам бул жакта кыбла боло турган болсо, эшик бул жакта экен. Имам киргенде ошол байкап калды, өзү тааныган адам экен, же бир адам экен. Анан ал киши, ошол киши биздин намазга жетишип калсын деген максатта рүкүнү узартуу, бул дагы эмне болот экен? Макрух болот экен. Кыраат же болбосо сажданы узартуу ушул себептен макрух болбойт экен. Анткени эмне үчүн? Кыраатты намаз учурунда кыраатты канча кааласа узартса боло берет. Туурабы? Мисалы, 2 рекет намаз окуп, бирөөндө 15 пара Куранды, экинчисинде 15 пара Куранды окуп салса дагы дурус. Бирок рүкүнү көпкө чейин узартуу болбойт. Ошон үчүн ошондой узартуу болбой турган бир рүкүндө ошол өзү тааныган адамды киргенин байкап, ошол биздин намазга жетишип калсын деген максатта рүкүдө көп убакытка чейин туруу, ошол адам жетишип калсын деген максатта. Бул макрух болуп эсептелинет дедик. Ал эми сажда болсо, же болбосо жанагындай Кур'ан окуп жаткан учурда, Кур'ан окуп атат, ошол кишинин келгенин байкап калды. Ага чейин эмне? Токтотуп туруп, рүкү кылайын деп аткан. Анан кайра 2 аят кошуп койду. Эмнеге? Анткени жанагы адам жетишип калсын бизге намазга деди. Макрух болбойт дейт. Ва юкраху ифтитаху ас-салат ва бихи хажатун илал хала. Анан бирдеке, мисалы, дагы бир учурлар бар. Намаз макрух болуп кала турган учурда намазга киришүү макрух болот дейт. Качан? Эгерде адам жандай бир муктаждыгын кылууга муктаж болуп жаткан болсо, мисалы, дааратканага баруу же ушул сыяктуу, же болбосо бир
тамак келип калган учурда намазды окуудагы, намазга киришүү дагы эгер убакыт болсо бул жакта, анда намазга киришүү макрух дейт. Анткени эмне? Сен ошол учурда тамак келгенин билесиң, тамак салынып калды, дасторкондо турат. Ошол тамак кандай болду экен, же болбосо тамактын жыты келип турат, же тамак жегенге шашып дагы ошол учурда намазга киришүү, намаз окуу эмне болот? Макрух болот. Же болбосо ошол бир дааратканага баргысы келип калган хажетин бүтүрүү үчүн, ошондой учурда дагы намазга киришүү макрух болот. Жана намазга киргенден кийин дагы ошондой бир муктаждык пайда болуп кала турган болсо, анда дагы намазды окуу макрух болот. Намазын кайрадан даарат алып келип окуганы эмне жакшыраак болот дейт. Эгерде ошол дааратканага баруу муктаждыгы боло турган болсо. وتكره الصلاة خلف الصف وحده ومهما وجد فرجة. Жана жамаатка келди. Жамаатка келген учурда бир сап толбой калыптыр. Бир кишилик орун бар экен. Ошол орунга турбай, артынан өзүнчө жаңы орунга, жаңы сапка туруу бул дагы макрух болуп эсептелинет дейт. Анткени бул жерде ошол тиги жакка чейин барып турмак белем, же болбосо ошол кишинин жанына турмак белем деген сыяктуу бир мындай текебирлик болуп калган себептен эмне дейт? Антип жаңы сапка өз алдынча туруп алуу, эгерде биринчи саптан орундук боло турган болсо, анда дагы макрух болот дейт. А эгерде биринчи сап барганда биринчи сап толук болуп кала турган болсо, анда артында туруусу эмне болот? Мубах болот. Башкача айтканда, экинчи саптан эң ортосуна турат, ортосуна турат, анан келген адамдар жандарына туруп, анан ошол жамаат болот. Оң жагына же сол жагына келип туруп алуусу болбойт. Эгерде кааласа ошол адам жалгыз турбоо үчүн алдындагы бир адамды ийинге колун тийгизип туруп, ошол өзү менен тур дегенге дагы болот. Же кааласа өзү туруп алса деле болот. ولو صلى في مكان طاهر من الحمام لا صورة فيه لا يكره. Эгерде баня же болбосо душ сыяктуу жерлерде эгерде эле нажасат болбой турган болсо, таза жер боло турган болсо, жана ошол жерде сүрөттөр жок боло турган болсо, анда ошол жерде намаз окуганга болот дейт. Ал жерде намаз окуу макрух да болбойт экен. Эгерде сүрөт боло турган болсо, же болбосо нажасаттар боло турган болсо, анда ал жерде намаз окуганга болбойт. Анткени намаз окуу үчүн намаз окуп жаткан адамдын денеси, кийими жана намаз окуган орундугу эмне болуш керек? Таза болуш керек. وتكره القراءة في الحمام جهرا لا سرا. وتكره القراءة في الحمام جهرا لا سرا. Ошол баня же душта өтүппү? Ошол жерде кантип намаз окуйт десе, ичинен окуйт дейт, үнүн чыгарып окубайт дейт. Анткени ал жерде ошол таза болгон болсо деле, ал жер атайын намаз үчүн болбогон үчүн ошол жер. Ал жерде үнүн чыгарып эмес, ичинен окуйт дейт, ичинен окугандын деңгээлин эң аз өлчөмүндөгү айтканбыз буга чейин. وتكره صورة ذي روح في كل جهات المصلي إلا ممحوة الرأس والصغير جدا دي. جنا Кечиресиздер, бүгүн технический жагы бир аз кыжалаткыл болот. Жана намаз окуп аткан адамдын кайсы тарабы болбосун,
жаны бар жаны бар сүрөттөрдүн илинип туруусу дагы макро болуп эсептелинет дейт. Мейли алды болсун, үстү болсун, сажда кылган жери болсун, же болбосо эки сол капталы аркасы болсун, айырмасы жок. Эгер деле айбандардын же болбосо адамдардын сүрөтү боло турган болсо, эмне болот дейт? Анда ошол жерде дагы намаз окуу макро болуп эсептелинет дейт. Бул эмне үчүн десе, бул ошол адамга, ошол сүрөттөгү жаныбарга же адамга сыйынып аткан сыяктуу, сырттан караган адам ошого сыйынып аткан сыяктуу бир сүрөт пайда болуп калуу коркунучу болгондугу үчүн ошентип окуусу макро болуп эсептелинет дейт. Эми бул жерде дагы бир маселе бар. Сүрөт экиге бөлүнөт. Биринчиси бул кол менен тартылган сүрөттөр. Муну кол менен тартуу дагы макро эмес, арам болуп эсептелинет. Колдо сүрөт тартуу арам болуп эсептелинет. Эгерде ошол сүрөт айбандардын же болбосо адамдардын сүрөтү боло турган болсо, башкача айтканда жаны бар бир махлуктун сүрөтү боло турган болсо, анан аны үйгө илип коюу дагы болбойт. Аны тартуу дагы арам деп айттык. Экинчиси болсо, бул азыркы учурдагы кадимки эле биз телефонго же болбосо фотоаппаратка тартып аткан сүрөттөр. Булар эмне болот десе, булар мубах. Эч кандай проблема жок. Эгерде ошол үйгө илинип турган болсо деле, бул өзү мубах дебедикпи? Демек аны тартуу дагы мубах, аны үйгө эгерде илип койгон болсо деле мубах. Мубах деген бул уруксат берилген деген нерсе. Жана ушинтип бөлүнөт. Сүрөт бул жалпылай эле бир өкүмдү албайт да. Колдо тарткан сүрөттөр бар. Жана бул азыркы учурдагы фотоаппаратка башкага тартып, даже жана чыгарып алып атпайсызбы сүрөттөрдүчү? Эгерде ошону чыгарып деле үйгө илип кое турган болсо, анда дагы эмне, эч кандай маселе жок. Бирок жанагындай колго тартылган сүрөттөрдү үйгө илүү же болбосо аны ошол тартуу художниктери, анын баардыгы арам болуп эсептелинет. Анан биз айттык, эмне дедик? Ошол намаз окуп аткан адам кайсыл тарабында болбосун, сүрөт илинип турган болсо, ал жерге намаз окуган макро болуп эсептелинет дейт. Эмне үчүн десе, анда коркунуч бар, ошол сүрөттөгү мейли ал жаныбар болсун же адам болсун, ошого сыйынып аткан сыяктуу бир көрүнүш пайда болуп калгандыгы үчүн. Эгерде илля дейт, бирок болот дейт, качан? Эгерде анын башы өчүрүлгөн болсо дейт. Ошол жаныбар болсун же адам болсун, анын башы жок боло турган болсо, анда макро болбойт дейт. Же болбосо ал аябай кичинекей экен. Кичинекей болгону кандай? Жаныбарда же болбосо адамда мүчөлөр бар, дене мүчөлөрү. Ошол дене мүчөлөрү билинбеген деңгээлде аябай эле кичинекей боло турган болсо, анда деле окуй берсе эчтеке болбойт дейт. ولو استقبل تنويرا يتوقد أو كانونا فيه نار يكره بخلاف الشمع والسراج والمصحف والسيف ونحوها. Жана тандыр, ичинде от күйүп турган тандырга жүздөнүп дагы намаз окуу макро болуп эсептелинет дейт. Жанагындай бир печкалар бар го. Печкалар бар, ошол эме чыгып турганчы, от чыгып турган. Ошол от чыгып турган учурда дагы ошолго жүздөнүп намаз окуган макро болуп эсептелинет дейт. Бул жерде дагы себеби эмне десе, ошол жана күнгө жана отко, ташка сыйынгандар бар эмеспи? Ошолорго окшошуп калбоо максатында биз ошол отко же болбосо алдыбызда бир чоң таш болсо, деги эле ошол алдында же болбосо жанакы сүрөт сыяктуу, же болбосо күн ошол күйүп турган тандыр бар экен, ошого дагы жүздөнүп намаз окуу, бунун баары макро болуп эсептелинет. Ошол жалпы эле башка диндерде, башка дин мисалы жанагындай күн, ай, ошол сыяктуу нерселерге, ташка же отко сыйынгандар сыяктуу көрүнүп кала турган алдында эмне гана болбосун, ошолордун баарына жүздөнүп
намаз окуган макруh болуп эсептелинет. Бихиляфи шамай, жанагындай свеча бар, шам. Ошого эгерде алдында турса, ошого жүздөн алып намаз окуган эч нерсе болбойт дейт. Болот дейт, башкача айтканда мубах, макруh эмес. Оссаррач жана светильник же болбосо алдында лампа, лампочка сыяктуу нерселер болсун, ол мусхаф же болбосо алдында Куран болсун, уассайф же болбосо кылыч же бычак сыяктуу ушул нерселер болсо, аларга жүздөнүп намаз окуй берген болот дейт. Анткени аны менен биз жанакы жогоруда айтылган башка диндер сыйына турчу нерселерге сыйынгандай бир сүрөт пайда болбойт. Ошондуктан буларга жүздөнүп, эгер алдында ошол кыбла тарабында боло турган болсо, ошол жака жүздөнүп намаз окуй берсе болот дейт. Вал амалул кафир яхтау ас-салаа ва хува ма ла юджаду илля бил ядейн ва кийла ва хува яджзиму ан-назир илейхи аннаху лейса фи ас-салаа ва хува ал-мухтар. Эми намазда көп аракет кылып коюу, көп кыймыл аракет кылып коюу бул дагы намазды бузат. Көп кыймыл аракет кылуу деген бул кандай десе, бул ошол эки колу менен кылуучу нерселер дейт да бул жерде. Матында ошентип айткан. Вакил, андан кийин айтып атат. Эмне дейт? Намаз окуп жаткан адамды караган сырттагы адам бул киши намаз окубай эле деген сыяктуу күмөн пайда болуп кала турган болсо, анда намазы эмне болот? Намазы жокко чыгат, намазы бузулат. Анткени көп кыймыл аракетти жасоо бул дагы намазды бузат экен. Көп кыймыл аракет деген кандай десе, эгерде сыртта карап турган адам бул намазда эмес го, бул жөн эле ошол бир иш кылып атат окшойт дегендей ой пайда болсо, эгерде сыртта бир адам жок болсо, адам өзү эгерде башка бир адам намаз окуп атканда ошону караганда бул адам намазда эмес окшойт, бул жөн эле турат го дегендей ой пайда болсо, анда ал кишинин намазы бузулат дейт. Жанагындай 3 жолу кыймыл аракет кылып коюу деген сыяктуу нерселер эмес. Бул жерде ошол сырттан караган адам кандай өкүм берет, ошого байланыштуу болот экен. Мисалы 2 жолу кыймылдоо, 3 жолу кыймылдоо деген сыяктуу нерсе, ал сөз дагы бар, бирок ал мусахах деп, бирок муатамады кайсы? Ошол сырттан карап турган адамдын ошол адам боюнча пайда болгон ою эске каралат. ومن صلى في الصحراء نصب بين يديه سترة قدر ذراع فصاعدا في غلظ الإصبع فما زاد ويقرب منها ويجعلها بحذاء أحد حاجبيه. Жана эгерде бир адам, бизде мындай нерсе бар. Намаз окуп аткан адамдын алдынан өтүү, бул эмне дейт? Күнөө болот дейт. Бирок ошол бизде эме деген бар го, мечитте бир отургучту же болбосо бир тактайды алдына коюп коет намаз окуп аткан адам. Анткени ошол алдынан адамдар өтсө, ошол күнөөкөр болуп калбасын деп. Анткени намаз окуп аткан адамдын алдынан өтүү бул күнөө иш болуп эсептелинет. Эми ошол алдына кантип коет десе, ошол адам эмне болуш керек? Ал адам намаз окуп атканын билиш керек, жана алдынан өткөн адам күнөөкөр болуп калбаш үчүн ага эскертүү катары алдына бир нерсени коюп коюш керек болот. Ал нерсенин өлчөмү канча болуш керек десе, эгерде ал киши ошол бир чөлдө намаз окуп аткан болсо, анда эмне кылат дейт? Ал 1,5 метрлик бийиктиктеги, ал эми калыңдыгы ошол бир манжалык боло турган бир нерсени алдына коюп коюш керек болот дейт. Бийиктиги канча болуш керек? 1,5 метр болуш керек дейт. Же болбосо 1,5 метрден өйдө, же болбосо ошол калыңдыгы бир манжалык, же болбосо андан калың болсо деле боло берет. Ошондой нерсени жана эмеде чөлдө намаз окуп аткан киши алдына коюп коюш керек дейт. ويقرب منها ويجعلها بخذاء أحد الحاجبيه. Эми аны кайсыл жерге коет десе, ал мындай так ортосуна эмес, эки кашынын тушуна, же оң же сол кашынын
тушуна коюп коет дейт. Вала ибрата би илкаин вала бил хатти дейт. Жана бир нерсени мындай эле жөн эле жерге ыргытып коюу, же болбосо алдына сызыкча сызып коюу, чөлдө боло турган болсо, же болбосо ошол бир боштук жерде, кенен жерде боло турган болсо, анда алдына бирдекени чийип, бир сызык чийип, же болбосо бирдекени ыргытып коюусу бул эске алынбайт дейт. Ал нерсе канча болуш керек дедик? Калыңдыгы же бир манжа, же андан калыңыраак, же болбосо бийиктиги жарым метр болуш керек дедик, сөз. ويأثم المار في موضع سجوده في الصحراء والمسجد الجامع. Анан эгерде ошол адамдын сажда кылган жери бар да, сажда кылган жеринен ал чоң мечитте же болбосо чоң мечитте же болбосо бир талаада болсо, же болбосо чөлдө боло турган болсо, ошол адамдын сажда кылган жерине чейин бир адам өтүп кете турган болсо, ошончолук аралыкта, 1,5 метр аралыкта өтүп кете турган болсо, ал киши күнөөкөр болуп калат дейт. Намаз окуп аткан киши эмес, өткөн киши. Анан биз чоң мечит деп кантип айтабыз, канчалык өлчөмдөгү мечитти чоң мечит деп айтабыз десе, ал мечиттин өлчөмү 5-6 болуш керек өлчөмү. Ошол мечитти биз чоң мечит деп айтабыз. Ошондой мечиттерде эгерде алдына жанакындай бир столду же болбосо ошондой таяк коюп кое турган болсо, аны кайсы жерге коет десе, ошо сажда бешенеси тийген жерге коюп коет да. Анан ошонун ортосунда намаз окуп аткан менен ошол коюп койгондун ортосунан кимде-ким өтө турган болсо, ал күнөөкөр болот дейт. Бул кайсы жерде дедик? Бул кенен жерде, чөлдө же болбосо чоң мечитте. ويدرأ المار إن لم يكن له سترة أو مر بينه وبينها بإشارة أو تصبيح ولا يدرأ بهما дейт. Эгерде анан кичинекей мечиттер кандай болот десе, кичинекей мечиттердин көлөмү канчалык? 5-6 өлчөмдөгү мечит бул ошондой, же болбосо андан кичинекей мечиттерди эмне дейбиз? Кичинекей мечиттин өлчөмү кичинекей болуп эсептелинет дагы. Ал мечитте саптын эң алдына чейин ал адамдар өткөнгө болбойт. Ал эми эгерде чоң мечит болсо, чоң мечит деген 5-6 болгон квадрат метрдеги мечитти чоң мечит дейбиз дагы. Анда ошол адамдын башы, бешенеси сажда кылган жерге чейин тийген жер, ошонун сажда кылган жерден баштап намаз окуп аткан адамдын ортосундагы жерден өткөнгө болбойт. Эгерде ким өтсө күнөөкөр болот. Ал эми андан алды жагында өтө бере турган болсо, анда эчтеке болбойт. А эгерде кичинекей мечит боло турган болсо, анда ошол адам алдына ошол жанагы таякты коюп коет, жарым метрди өтүкпү, же болбосо отургуч болсун, айырмасы жок. Ошонун алдынан өтүп кете берсе болот. Эгерде койбогон болсо, анын алдынан өткөнгө болбойт, анын артынан өтүш керек болот. Эгерде алдынан өтүп кете турган болсо эмне болот? Ал киши күнөөкөр болот. Бул жерде мунун себеби эмне десе, ошол намаз окуп жаткан адамга урматсыздык болуп эсептелинет. Намаз окуп атат, анын жанынан өтүү бул эмне болот? Анын ошол хошо-хозусун бузгандыгы үчүн, анын оюн чачыраткандыгы үчүн ошол өткөн киши күнөөкөр болуп эсептелинет дейт. Эми эгерде бир адам өтүп баратса, анда намаз окуп жаткан адам колу менен ишара кылып, же болбосо таспих айтып, субханалла деп, ал кишини тосконго болот дейт. Эгерде сутра койгон жок, башкача айтканда, ошол сажда бешенеси тие турган жерге ошонун жанагындай тактай же бирдекени коюп койгон жок, анан ошонун алдынан өтүп баратса, кичинекей мечитте эмне кылат экен? Субханалла дейт экен. Эгерде колу жете турган деңгээлде өтүп баратса, жакын жерден, анда колу менен тосуп, ал кишини ошол күнөөкөр болуп калбасын деген максатта ал кишини тосот экен. Же болбосо бир
ошондой тактай коюп койгон болчу, тосуппай. Анан ошол тактай менен адамдын ортосунан бирөө өтүп баратат. Ал кишини дагы же субханалла деп, же болбосо колун ишарат кылып, ал кишини тосконго болот экен. Бирок экөөнү тең айтып тосса болобу десе, анда болбойт дейт. Субханалла деп айтып туруп, анан колу менен дагы ишарат кылып, ал кишине белги бере турган болсо, анда бул болбой калат дейт. وإن تنحنح بغير عذر فحصلت به حروف بطلت deydi. وإن كان بعذر فلا كالعطاس والخشاء ولو حصلت بهما حروف. Эгерде адам эч бир себепсиз эле жөтөлө турган болсо намаздын ичинде, анан ошондон бир эки хуруф деген ошол бир сөз пайда болсо, же болбосо ошонун тамгалар пайда болуп кетсе, жөтөлгөндө болуп кетиши мүмкүн. Эки тамга. Эч кандай үзүр жок эле жөтөлдү, анан ошонун бир тамга пайда болду, эки тамга. Анда эмне болот дейт? Намазы бузулат дейт. Эгерде ошону эч кандай себепсиз эле кыла турган болсо. Эгер ошого муктаж болуп туруп жөтөлгөн болсо, же болбосо чүчкүргөн болсо, же болбосо кекирген болсо адам, анда бир сөз же болбосо тамгалар пайда болуп кеткен болсо дагы, анда эмне болот дейт? Намаз бузулбайт дейт. Бирок жөтөлдө эгерде эч кандай өзүр жок эле жөтөлдү, ошондон эмне болду? Тамгалар чыгып кетти. Ошол учурда дагы эмне болот? Намазы бузулат дейт, үзүр болсо. Эгерде үзүрсүз болсо, эгерде үзүр боло турган болсо, же чүчкүрсө, же кекирсе, анда тамга чыгып кетсе дагы, анда эмне болот дейт? Намазы бузулбайт дейт. Кийинки тема фаслун фил жамаати. Хия ушул жерден сабакты токтотобуз. Анткени бизде дагы азыр сабак бар болчу. Бүгүнкү сабак тууралуу суроолор болсо, 2-3 суроо бергенге мүмкүнчүлүк бар иншалла.